Өтүп бара жаткан жумада Жалал Абад балдарга зомбулук көрсөтүүнүн ордосуна айланып, кыргызстандыктардын көңүл чордонунда болуп турду. Социалдык тармактарга өспүрүмдөрдү сабап жаткан видеолор биринин артынан бири чыгып, коомчулукту бир солк этирип талкууга жем таштады. Сузак районунда балдарды бала бакчада токмоктоп тарбияласа, Нокен районунда таарынып кетип калган аялын кайтаруу үчүн өспүрүм кызын чыбык менен сабап, аялын шантаж жасаган учур жүз берди. Үй бүлөдөбү же мамлекеттик мекемедеби кайсы бир себептерден өспүрүмдөр жабыр тартып, чоң адамдардын алы жеткен объектисине айланып калып жатканы учурдагы коомдун негизги көйгөйүнө айланууда. Биз ушундай окуялар жүз бергенде гана талкуулап койгонубуз болбосо, жеткинчектердин укугу бутубуздун алдында тебеленип калып жатканы жашообуздагы ачуу чындык. Кечээ Сузактын бала бакчасында жүз берген окуя боюнча билим берүү жана элим министри өзү коомчулуктан кечирим сурады. Тергөө иштери башталды. Бирок бул окуялардан азыр жыйынтык чыгарып, татыктуу баа берилбесе, көмүскөсү көмүскөдө, ачыкка чыкканы ачыкта калып, кайдыгерликтен келечекте миңдеген жеткинчектердин тагдыры талкаланышына жол бербешибиз керек. Неге текшербеді ушул убакка чейин? Неге келишпеди эч ким? Балам игрушка алган үчүн коридордо башка группага алып кирип, Гүлмир эжекеси дальше уруп атат. Бул жуманын ичинде эле Жалал Абадда 2 баланын ур токмокко кабылганы ачыкталды. Социалдык тармактарда тараган видеолордо бир наристени бала бакчадагы тарбиячы, экинчисин өз атасы сабаганы көрсөтүлгөн. Алсак Сузак районуна караштуу Багыш айыл аймагындагы Кенжетай бакчасында тарбиячы 3 жашар балага кол көтөргөн. Жабыркаган баланын апасы Манзура Жакыпова буга чейин дагы уулу бакчада жүргөн кезде ар кандай жаратылган учурлары болгонун айтып берди. Ошол күнү тамак бербесем бул баланы ачка койгон. Тамагын төгүп салган, экинчи ичпейсиң тамак, үйүңө жоголгун деп. Сизге биринчи жолу кайда болду же? Мага биринчи жолу, мен бул видеону биринчи жолу көрүп атам, бул бардыгын биринчи. Буга чейин баланын көзү көгөрүп барган. Мен келгем садикке, келип айткам, лично өзүм келгем, баланын көзү көгөрүп бардым. Не себептен? Балдар 2 бала ойноп атып, ушул болду деди. Андан кийин баланын башы жарылып барды. Анда дагы келдим. Анысы болдубу? Баланын кулагы кесилди, ондай болуп жарылды. Анда дагы келдим. Балага неге мындай болду? Мен эмес, эжем кошо келди. Анда айтты, бала, эжеке сиз урдуңуз го мени депчи. Десе, жок, шкафка тийди деди. Шкафка тийип, 2 бала ойноп атып, баланын кулагы кесилип кетти деди. Баланын кулагы бир жума дегенде тынбай перевязка кылып атып, баланын кулагы жакшы болду. Ата-энелердин айтымында бакчада мындай окуялар кайталанып келген. Өздүгүн ачыктагысы келбеген дагы бир эне 2 жашар баласын тарбиячы сабаганын айтып чыкты. Ушул эле жылдын 2024-жылдын 27 ноябрында саат 11 чамасында менин баламы тарбиячысы мынтип бет алдына отургузгандагы колу менен шапалактап бети башына, оозуна, мурдуна ура берген да. Алган ушул ударынан менин баламын оозу канап кеткен да. Мындай айтканда менин балам оозу канаганча урган да. Адан кийин бул бир жолу эмес, 2 жолу болгон. Бир күнүн ичинде 2 жолу менин балам ушинтип урган да. Биз эртеси келдик. Эртеси келгенде да мен ойлогом, түшүндүрүп берсе керек деп ойлогом. Жок деген бизге түшүндүрүп кечирим сурап койсо, биз мынчалыкка бармак эмеспиз чындыгындачы. Кайра түшүндүрүүнүн ордуна башка бала бакчага алып бар. Сен кимсиң бул жерде деп директор бизге ушундай сөздөрдү айтты да. Баягы актангандык кылбайын, ал видеону биринчи мага көрсөтсө, менен кийин өкмөткө көрсөтсө, андан кийин районго көрсөтсө деле неме чыкмакта. Анан кече ойдо жок жерден ушундай окуялар болуп кетти. Өтө мындай капам мен делечи. Анан видеокамералар 9 көздүү, 4 немеде бар, тайпада 4 тамак ичкен жерде бар, анан 2 коридордо бар, анан ашканада бар да. Ошол именно мындай уруп аткан жерде жок. Бардык кыргыз эли менен 2 күндөн бери таркап атат. Бардык ата-энелерден, айрыкча ушу Кенжетай бала бакчанына келген ата-энелерден өкүнүчтүүлүк менен кечирим сурайм. Социалдык тармактарда бала бакчадагы тамак аш нормага ылайык келбей жатканы боюнча сүрөт, видеолор тараган. Ата-энелер жеринде дагы ушул маселени көтөрүп, нааразычылыгын билдирди. Неге текшербеди ушул убакка чейин? Неге келишпеди эч ким? Тамак ашын көрүңүздөр, көз көрдүн ашканасын чычкандар жүрөт. Эртең менен суу берди. 27 ноябрь күнү эртең менен суу менен каша берген. Бетте суу менен оромо берген. Кечке мал ооба сүрөттөр бизде бүт далилдер бар. Анан полдникте түштөн кийинки тамакта булар торт жеп калышкан, бир баланын туулган күнү болуп. Ошондо повар чыккан. Мен полдник бербейм деген. Себеби булар торт жеди, болду деген да. Ушундай түрмөдө да тамак аш бербейт. Бул бала бакча го. Неге бала бакчаны эч ким текшербейт? Кече прокуратура келип эле тамак ашты барып
аралаштырып көрдү да. Мен эми ал жерде дагы ошо ата энелерден бирөө сурайт, даярданып койгондор деп. Жок. Биз суббота базар дем алыш эле. Кече биринчи күнү эми эле иш баштап отурган убагыбызда келди. Анан эми ушунча балдар, ушунча сотрудниктер ушул жерден өзүм да кошо тамактанам. Биз кыздар айтып атышат неме деп, биздин стол эмес деп, атайын жасалган деп атышат. Эми бул жагын органдар текшерет го деген ойдомун. Бул окуя боюнча Сузак райондук ички иштер бөлүмү жана облустук прокуратурада териштирүү жүрүп жатканы айтылды. Ал эми Кенжетай 1 бала бакчасынын 3 кызматкери жумуштан кеткени маалым болду. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мендирман Элеманов кызматкерлер өз каалоосу менен кызматтан кеткенин ачыктады. Жеринен иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз. Биз өзүбүзгө тиешелүү алардын билими туура келеби, мурда психдиспансерден өткөнбү, билимдери кандай, диплому кандай, ал жактарын карап азыр комиссия жыйынтык чыгарат. Комиссиянын жыйынтыгы менен теги 2 тарбиячы бала бакчанын жетекчиси өз каалоосу менен жумуштан бошотулду. Чуу жараткан видеону тарбиячынын жардамчысы Курманжан Эркебай кызы тарткан. Ал райондук билим берүү мекемеси жумуштан кетүүгө арыз жаздырганын билдирди. Анан мындай балдарды ургандарына мен мындай жашырып эме кылып жүрбөдүм да. Айтышым керек болчу. Мен буну ушунча эме кылдым. Бирок айтышка туура келди, айттым. Бул Эламанов агай өзү айтты. Заведующий кошо экөө айтышты. Заведующий айтты: "Мына мен дагы арызымды жазып кетип атамын, сен дагы жаз" деди. Эмнеге десем, себеби сен бул жерден бошоп, биротоло иштен чыгып, анан кийин прокуратурага барып жооп беришиң керек деди. Мен арызымды жаздым эле, кайра мен арызымды айырып салдым. Мен бул жер чечилсин, анан кийин мен арызымды жазам деп. Билим берүү жана элим министрлиги райондук билим берүү бөлүмү тарабынан балага кол көтөрүлгөн окуянын чоо жайын аныктоо үчүн комиссия түзүлгөнүн маалымдаган. Аны менен катар министр Догдургүл Кендирбаева ата энелерден кечирим сураган. Бала бакчада баланы жазалап жаткан тарбиячы деп айтканга ооз барбаган, акмактын балага жасаган зомбулугун көрүп ата энелерден кечирим сурайм. Урматтуу ата энелер, сиздер да бизге жардам бергиле. Эгерде наристелер мекемелеринде болуп жаткан зомбулук окуялары болсо, түз билдиргиле. Ал арада жеринде психологдор, тарбиячылар, балдар жана алардын ата энелери менен сүйлөшүп, аларга жакындан жардам көрсөткөн. Белгилей кетсек, видеодогу балдарга кол көтөргөн тарбиячылар менен байланышып, пикирин алууга мүмкүн болгон жок. Илева, иласаң урам. Илева. Мына, чуу. Бул окуядан көп өтпөй дагы бир тасма чыкты. Анда атасы кичинекей кызын чыбык менен уруп жатканы тартылган. Бул факты боюнча 36 жаштагы келин Майлы Суу шаардык милициясына кайрылган. Маалыматка караганда окуя 14 ноябрдын түнүндө Нокен районунда болгон. Анда 41 жаштагы киши келинчегин уруп үйдөн кууп чыккан. Андан кийин кызын уруп жатканын видеого тартып, келинчегине жөнөткөн. Бул маалымат Майлы Суу шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан каттоого алынып, ал эми караштуулугу боюнча Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө жиберилген. Нокен райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 187 беренеси менен кылмыш ишин козгоп, учурда шектүү жаран Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип камакта. Келин 2 баласы менен Майлы Сууга көчүп келип, уулу атасында калган. Маалым болгондой, келин менен жолдошунун туугандык байланышы дагы бар. Бул тууралуу Майлы Суу шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынан кабарлашкан. Тасмадагы сабалган кызга соттук медициналык, психологиялык, психиатриялык экспертиза дайындалганын маалымдаган. Ал эми психологдор үй бүлөдөгү зомбулук баланын эмоционалдык абалына таасир этерин айтышат. Бала кезде ошол бала бакчада үйдө баланы коркутуп койду. Ал бала ошол коркунучу менен бүгүнкү күндө кайра эле ошол коркунуч жарата турган ситуацияларга кабыл болуп атат. Коркунучту сиңирип алып туруп жүрөгүнө, анан ал мектепке келет, мектепте буллинг башталат, анан ал чоң жашоого келет, ал жерде коллегаларынан запкы жейт, ушинтип баланын тагдыры мындай тайкы болуп кете берет да, мындайча айткандачы. Депутат Мирлан Самый кожо балдарга көңүл бөлүнбөй жатканын сындап, маселени жогорку кеңештин жыйынында көтөргөн. Эл өкүлү балдарга ата-эне мерими жетпей жатканын, анысы аз келгенсип айрым тарбиячылар тарабынан сабалганы өкүнүчтүү экенин айткан. Балдарыбыздын калыптануусунан, дүйнө таанымынан, билим алуусунан көрө акча табуу, дүйнө басуу, тойго баруу, көр тирликтин көрөн шараны менен көпкөнчүлүк кызыктуу болуп бараткандай. Анысы аз келгенсип үйдөн мээрим көрбөгөн балага тарбияшынын айрым тартиби жок тарбияшынын таягы ур токмогу менен ачуу кыйкырыгы балдарыбыздын көкөйүнө көк таштай тийип бүтмөй болду.
Анан биз ошол жалтаң, мокок, ата эне мээримине толук кандуу канбай калган, асмандан самолет учуп баратса, мени апама ала кетчи деген бөбөктөрүбүздү, балдарыбызды көрүп кантип биз келечектен үмүт кылабыз. Балдарга болгон камкордугубуз, болгон жыргалыбыз, аларга берген байлыгыбыз, мээримибиз телефон болуп калды. Акыркы 11 ай ичинде Жалал Абад облусунда жаш өспүрүмдөргө карата 15 зомбулук фактысы катталган. Анын ичинен 12 факты кыскартылып, 3 факты боюнча тергөө амалдары жүрүп жатканы маалымдалды. Акылай Карабаева, Регион.